Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Жаратқан Аллахта чексіз мақтау болып, пайғамбарға дүрүт ва саламдардан кейін урматтуу мекендештерим, барыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бардык мусулмандарга бир сүйүнчү. Кудайым буйруса, Кудай алхамдулилlah, мындан 5 ай мурда Чикаго шаарында ушул чиркөөнү алып, мечит кылсак деп, калайык калка жар салып, жардам сурадык эле. Кудайыма шүгүр, Аллах Тааланын ийгилиги менен, ошо мекендештердин, мусулман бир туугандардын жардамы менен бул мечит алдык. 2 күн мурда келип биз, Кудайыма шүгүр, бул жерде асыр намазын, шам намазын окуп, азан айтып, Кудайыма шүгүр намаз окуп кеткен болсок, бүгүн 4 октябрь жума күнү ушул жердеги мекендештер менен, кыргызстандык мекендештер менен келип, биринчи жолу жума окудук. Кудайыма шүгүр, алхамдулилlah, баарыңыздарга ушул мечиттин ачылышы менен дагы бир жолу сүйүнчүлөп куттуктаймын. Урматтуу мусулман бир туугандарым, дагы башка бир сүйүнчү, Кудайыма шүгүр, ушу мечитке салым кошкон ар бир инсандар Кыргызстандан, Россиядан, Южный Кореядан, Европадан, Америкадан, Канададан, керек болсо кээ бир эжелерибиз жер шаарында ар бир жерде салым кошкон эжелер, карындаштар, агайын элер, апалар, аталар болушту. Улутуна карабастан, машалла, үммөт. Ошондуктан бул мечитти биз үммөт мечити деп атадык. Бүгүн жуманы окуп, жума намаздан кийин Кыргызстан Ислам университетинде 40 жолу хатым окулду. Ошо Куран курсубузда 135 хатым Куран окулду. Жалал Абад областында 37 хатым Куран окулду. Күреңкейбадагы мечитибизде 28 Куран окулду. Хатым Куран болду. Карабалтыдагы мечитте 10 хатым Куран окулду. Баткенде Муаз ибн Жабал 32 хатым окулду. Ошентип баары 275 кереметтүү Куранды хатым болуп, башынан аягына чейин окулгандан кийин, бүгүн жума намаздан кийин ушул жерге салым кошкон инсандардын ар бирине бекемден соолук, узун өмүр, малы мүлкүнө береке тилеп дуа кылынды. Ошондой эле салым кошуп, кээ бирлер ата-энесине, жакындарына садака жария дегендерге дуа кылдык. Кудайыма шүгүр, алхамдулилlah. Урматтуу мусулман бир тууганым, мына бүгүн ушул мечитибиз азыр 5 ай мурда чиркөөдү алабыз деп жар салган болсок, Кудайыма шүгүр, дагы бир жолу сүйүнчү. Аллах табарак ва таала ушул мечиттин ачылышына ар бир салым кошкон инсандарга Аллах Таала жаннаттан үйлөрдү насип кылсын, сарайларды насип кылсын. Бул ойлойм мен, биз кыргызстандык мекендештердин иншалла биринчиси жана акыркысы эмес, бул жакшылыктын башталышы болду. Бул өзүнчө кыргызстандык мекендештердин биринчи тарыхый иш болуп калды. Кудайыма шүгүр. Аламга адамды жараткан меримдүү зат болбойт бир Аллахтан. Сакта Аллах азаптан, билбей жолдон адарсам, сакта азаптын отуна. Күн менен түндү тактаган, бүт аламды сактаган, теңдеши жок сага заттарда.